Assalamu alaikum. Туғандар, мына біз бүгін 22 апрель 2022 жыл Қарашорыға демалған ей салғаны келет ağzına. Жүгілі менен. Оғына Сейтек деген үкам болады жыл. Ошол үкам местный да бұл жердечи. Мына Тынчтык деген дос болады Қарауылдан. Москвада өтө бір тренерда болчу, күчтүү тренерден бири. Мен да биринчи жолу келип атышым Карашорого. Мына тоолорду караңыздар канча бийиктикте. Охо, кандай сон кооз жер экен. Биздин машинабыздын суубуз кайнап кетти жүгүлүбүздүн. Салам айтып койбойсуңарбы? Assalamualaikum, Kırgızistan. Mınday жерде демалышты карачы мынаны. YouTube'га чыгасыңар буюрса. Мына биздин Боло деген үкабыз болот. Каракылжадан болот. Ак терек деген айылынан. Ушундай туугандар. Силер да келгиле, салып кеткиле. Мына Карашоро кош келиңиздер. Мына туугандар, биз Карашорого жетейин деп калдык. Тоон бийиктиктерин караңыздар. Канча даражада. Өтө бийик экен. Boker деген жигит. Мына Кандай кооз жер. Мына үңкүр. Сен казыр үңкүр экен. Бер жака келиң, түшүп кетпейин. Мына көрүнүп турабы мына? Мына үңкүр. Ошол турган үңкүр Жаныбек казынын үңкүрү экен. Туугандар, мына өтө бийик бир тоонун түгүндө турабыз. Ушундан түшкөн ак мөңгү бар экен. Бул жагы сай экен, мына кадимдей сай. Бийиктиги 5 метр экен, кардын бийиктиги. Биз дагы Карашорго дагы жете элекпиз. Дагы бул жака жолду улантабыз. Аллах буйрса мына жетейин деп калдык. Мына инибиз. Ана жетебиз, мына жетебиз деп мына бир 4 сааттан акш жол жүрүпбүз. Өтө сонун жерге токтоп, шаркаратмаларды көрүп, кубанып, көздөрүбүздү кубантып, аябай жакшы маанайда жолду улантып жатабыз. Сиздер да келиңиздер Карашорого. Өтө сонун болуп көгөрүп, жакшынакай болуп калып. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай кооз Кыргызстаныбыз бар. Мына туугандар, Кыргыз жери кандай сонун, кандай бийик. Биз Карашородон суу алып кайттык. Аллахтын өкүмү менен, Дару судан. Мына чокун караңыздарчы, кандай бийик.